ар дайым сулуулукту сактап туруу үчүн бизге ар кандай лайфхактар, башкача айтканда жашообузду жеңилдеткен кеңештер жардамга келет эмеспи? Урматтуу айымдар, бүгүн биз сиздерге ар кандай кеңештерди айтып, көрсөтүп да бермекчибиз. Анда эмесе баштайлы. Ар бир эле айымдын каш тергичи мокоп калып, өз жумушун аткара албай калган көйгөй менен кездешсе керек. Мындай учурда аны ыргытып, жаңысын сатып алууга шашылбаңыз. Жөн гана кадимки тырмак өгөөнү алып, ага курчутсаңыз, каш тергичиңиз кайрадан жаңыдай болуп калат. Кирпик боёгон туш абдан керек учурда түгөнүп же кургап калат эмеспи? Мындай жагдайдын да оңой жолун тапса болот. Кайнаган ысык сууга тушту салып, бир канча убакытка кое туруп, кайра алып чыкса, ал кирпик боёгуч дагы бир-эки жолу боёгонго жарамдуу болот. Кийинки кыздар көп жолуктурган көйгөй бул тырмак өчүргүчтүн түгөнүп калышы болуп саналат эмеспи? Мындайда сизге жардамчы болуп, сиздин сүйүктүү атырыңыз келет. Жөн гана кебезге атырды сеуип, аны менен лакты өчүрсөңүз, кадимки тырмак өчүргүчтөй эле эффективдүү. Өзгөчө кышында бет терисинин кургап кеткени абдан көп байкалат. Айрыкча жол жүрүп, окууга же жумушка киргенден кийин байкайбыз. Жана албетте дайыма эле жаныбызда бет май боло бербейт. Бирок ооз боёгон бальзам ар бир айымдын сумкасында болот эмеспи? Мына дал ошол бальзам менен кургап кеткен жерлерди сыйпап койсоңуз, жардамы тиет. Мындай капкактуу кремдерди жол жүргөндө жаныбызга алып алсак, башка кийимдерге төгүлүп, аларды булгап салышы толук мүмкүн. Мындай учурда акча резинкалары бизге керектелет. Резинка менен мындай кылып оозун байлап койсок, кремдин оозу бошобой бекем болот. Бүгүнкү айтылган кеңештер сизге пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Айтурган Айбек кызы, НТС, таң шоула.